Саламатсыздарбы? Мен Instagram баракчасында таргетолог жана SMM адистиги боюнча иштейм. Каалоочуларга үйрөтөм. Өзүм таргет боюнча иштеп, ушул баракчадан өз кирешемди алып келатам. Бул жерде менин чектерим, менин кирешелерим бар. Баракчама кирип көрсөңүздөр болот. Жана да бул жерде мен кандай рекламаларды чыгарып берем. Реклама дегенде бул жерде Instagram аркылуу өзүнүн бизнесин өнүктүрүүнү каалаган ар бир жарандын, ар бир адамдын бизнесин бул жактан рекламалап берсек болот. Мынакей мен тапкан кирешелер. Ар бир адам өзүнүн жеке бизнесин бул жактан рекламалай алат. Кандай деген бизнестер деп кызыктуу талкуу жаратып аткан болсо, бул жерде кафе, ресторан, соолук салонунун ээлери, онлайн окуу курстарынан ар кандай онлайн окуу курстарын уюштуруучу адамдар, сетевой бизнес ээлери, Instagram'дан акча табууну каалаган адамдар, өзүнүн жеке бизнесин Instagram аркылуу өнүктүрүүнү каалаган адамдар, булардын баардыгы таргет аркылуу өзүнүн рекламасын берип, өзүн өнүктүрсө болот. Бул өтө сонун, өтө жеңил жана оңой. Бул жерде болгону $2 $10 чейин каалаган суммада реклама беришет. Бул рекламаларды мен таргетолог катары Instagram баракчамдан кетирип жасап берем. Муну ар бир адам үйрөнүп жасап иштесе болот. Жана таргет кесибин үйрөтүү менен бирге өзү дагы таргетолог болуп, таргет рекламаларын жасап, кошумча киреше алууга да мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде биз бир гана таргет рекламасын Instagram'дан эле жасап берип койбой, жөн гана жасап берип койбой, бул жерде биз ошол рекламанын видео роликтерин жасаганды үйрөнөбүз, видео роликтерди жасап беребиз, тексттерин жазып беребиз. Жана тагыраак айтканда, SMM адистигинде биз Instagram'ды AdIdo үйрөнөбүз. AdIdo дегенде бул профилден баштап хэштегке чейин деген сөз десе болот, деп айтсам болот. Ар бир Instagram'га байланыштуу ар бир кырларын, сырларын, ар бир нерселерин бул жерде үйрөнө алабыз. Кантип текст жазабыз, кантип пост коебуз, кантип хэштег менен иштейбиз, профиль деген эмне, шапканы кантип жасайт, профилдеги жазууларды кантип жазабыз, сториске кандай историяларды киргизебиз, прямой эфирге кантип чыгабыз, жана стористин бизге кандай пайдасы бар, прямой эфирдин эмнеге пайдасы бар, кантип өзүбүздүн Instagram баракчабызды продвигание кыла алабыз. Мына ушундай ар бир сурооңузга ошол SMM адистигин үйрөнүп, ушул жерден жооп ала аласыздар. Бул өтө сонун, азыркы моменттин өтө сонун, жеңил кирешеси онлайн жумуш. Азыркы моментте Европа тараптарда, мисалы Россияда, Америкада, башка Европа мамлекеттеринде Instagram аркылуу таргетолог, маркетолог, SMM адистиги боюнча иштеген жумушчулардын саны аябай көп. Бизге салыштырмалуу алардын калкынын 70% ушундай интернет аркылуу, Instagram аркылуу өздөрүнүн кирешелерин таап, сонун үйдө эле отуруп өздөрүнө киреше булагын ачып алышкан. Муну ар бир адам жасаса болот, ар бир адам үйрөнсө болот. Мынакей биз реклама дегенде кандай рекламаларды жасайбыз, мына Instagram'дын текстин кантип жазабыз, эмне үчүн Instagram'да текст жазуу керек. Азыркы күндө Instagram'дагы аккаунттарды
фото, текстти жок элестетүү кыйын. Албетте, эгер сиз аккаунтуңузду жөн гана альбом катары колдонбой, аны өнүктүрүүгө аракет жасап аткан болсоңуз, эмне үчүн Instagram фото үчүн тармактан маанилүү текстти бар тармакка айланды дейт. Келгиле ошол боюнча сүйлөшөлү. Күн сайын Instagramга жөн гана сүрөт көрбөй, окуу үчүн да келген адамдардын саны өсүп баратат. Ошондуктан тексти жок посттор менен катталуучунун көңүлүн кармап калуу кыйындап калды. Биз бирөө менен виртуалдуу сүйлөшкөндө баарлашууну көп шаймандарынан кур калабыз. Биз ага карап жылмай албайбыз, кол берип саламдашып, болгон мамилебизди көрсөтүп албайбыз. Колубуздан келген нерсе болгону фото жүктөп текст жазуу. Анан ошол фото жана текст менен бүт маалыматты жана эмоциябызды бергенге аракеттенебиз. Эгер биз текст жазбай койсок, анда дагы бир баарлашуу каналын бууп коебуз. Көрдүңүздөрбү, тексттин бизге кандай жардамы тиет? Катталуучуларыбыз, биздин подписчиктерибиз бизден эмне талап кылып атканды билишибиз керек. Алар бизден эмнени каалашат, эмнени биз жазсак, эмнени биз киргизсек, кандай сүрөт киргизсек, кандай пост жазсак, ошол нерсени алар көргүсү келеби, эмне кайсыл боюнча көргүлөрү келет, ошол боюнча биз тагыраак өзүбүз аныктап алып туруп, анан ошол боюнча жасасак, биздин көрүүчүлөрүбүз, бизди колдоочуларыбыз, подписчиктерибизге керектүү маалыматтарыбыз болсо, биздин баракчабыз оңой өнүгөт, оңой көтөрүлөт. Мына ошондой маанилүү, маңыздуу, подписчиктерибизге керектүү маалыматтар менен бөлүшүп, өзүңүздүн Instagram'дан баракчаңызды, бизнесиңизди өнүктүрсөңүздөр болот. Арт сүрөттөрдү жасоо боюнча дагы үйрөтөбүз. Instagram менен кантип иштейбиз, SMM адистиги деген эмне, таргеттолог деген ким, таргет рекламасынын пайдасы кандай, сторис менен эмнеге иштейбиз, прямой эфирге эмнеге чыгабыз. Мен уялам, прямой эфирге чыккым келбейт, чыга албайм. Мен прямой эфирсиз эле Instagram'ды элестете алам. Менин Instagram баракчам прямой эфирсиз эле сонун болуп өнүгөт деп эсептеген адамдар, бул туура эмес. Анткени прямой эфир бул Instagram'дын эң чоң мүмкүнчүлүгү, эң чоң сиздер үчүн берилген инструменти деп эсептесеңиздер болот. Эгер сиз өзүңүздүн жеке бизнесиңизде, мисалы, сиз сетевиксиз деп айтыңыз. Эгер сетевик болсоңуз, өзүңүздүн Instagram баракчаңызды өнүктүрүү үчүн албетте сиз прямой эфир аркылуу өзүңүздүн көрүүчүлөрүңүзгө, подписчиктериңизге ар кандай өзүңүздүн сетевой бизнесиңиз жөнүндө маалыматтарды берип, кеңешип, аларга өзүңүздүн жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп, прямой эфир аркылуу дагы сиз канчалаган өзүңүздүн командаңызга киши чакыра аласыз, продукцияңызды сата аласыз, өзүңүздүн канчалык активный экениңизди, канчалык күчтүү адам экениңизди көрсөтө аласыз. Подписчиктериңиз менен көбүрөөк алакада, жакыныраак мамиледе боло аласыз. Ошон үчүн мен прямой эфирге чыккым келбейт, мен прямой эфир тарткандан уялам, мен сторис киргизгенди жактырбайм, мен өзүмдүн видеомду, сүрөттөрүмдү койгум келбейт деген ойлордон алыстаңыз. Ар бир бул Instagram баракчасына келген адам сиздин ким экениңизди көрүп, сиздин кандай адам экениңизди көрүп, анан кийин сиз менен баарлашат. Эгер сиз чындыгында жакшы, чыныгы адам экениңизге ишенишсе,
мындай азыркы моментте ар кандай алданчылар, тоноолор көп болуп атат. Ошондой калпычыга, жаман бир адамга туш болбош үчүн ар бир баш баккан адам сиздин ким экениңиз жөнүндө толук маалымат алышы абзел. Ошон үчүн тыгыз мамиледе болуу үчүн албетте биринчи кезекте Instagram менен прямой эфирге чыгып, сториске өзүңүз жөнүңүздү көбүрөөк бөлүшүп жана лентаңызга өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат таштап кетүү бул сиздин подписчиктериңизге дагы да сизге болгон ишенимин арттырат. Ошондой эле бул жерден көп маалыматтарды жөн эле киргизип салбай, ар бир жерге текст жазганы аракет кылыңыздар. Мисалы мына SMM адистиги боюнча мен бөлүшүп атайын киргизип кеткем. SMM адистигин үйрөнүү үчүн курска катышып, Instagram менен акча табууну үйрөн. Курс 50% арзандатуу менен кыргыз тилинде өткөрүлөт. SMM деген эмне? SMM Instagramдын бүткүл эрежелерин билүүчү адис. Башкача айтканда, Instagram менеджери. Азыркы кезде өзөктөгү жана тренддеги адистик кандайча дейсизби? Мисалы, сиз бизнес баштасаңыз, аны милдеттүү түрдө Instagramда ачасыз. Себеби уже бизнесиңиз онлайн болбосо, жөн эле кое бер деген заман экендигин далилдеңди. Мурункудай жөнөкөй дүкөн ачып, ошол маңдайда турганда ала берет деген жок. Азыр күнүмдүк кандай зат издесек да биринчи Instagram поискка кирип жазабыз. Алдыбызда канча түрдүү дүкөндөр чыгат. Ошол издеген затыңды сенин дүкөнүңдөн ала тургандай кылуу үчүн билимдүү SMM адисинин жардамы керек болот. Көрдүңүздөрбү? SMM адистигин үйрөнүп, кандай сонун бир өзүңүздөргө жумуш кылып алсаңыздар болот. Муну толугураак айтканда, SMM адистиги бул программист деген сөз. Программист болуу үчүн жылдап окушат. Жылдап окуп, программист кесибин аркалашат. Ал эми SMM адистигин болгону 7 күндүн ичинде үйрөнүп, өзүңүзгө кесип кылып алсаңыз болот. Көрдүңүздөрбү? Кандай гана сонун кесип. Азыркы замандын талабына жараша, азыркы замандын оңолушуна, өзгөрүшүнө, талабына өтө ыңгайлуу кесип бул. Муну Instagramдын поиск деген жерине киргенибизде, мынакей азыр ар бир бизнести, мисалы үчүн кафелерди алып көрөлү. Мына ар бир кафе Instagram аркылуу өзүнүн кирешесин өнүктүргүсү келет, өзүнүн клиенттерин көбөйткүсү келет. Көрдүңүздөрбү? Канчалаган кафелер чыгып атат, туурабы? Ушул кафелердин баардыгына таргет рекламасы аркылуу өзүнүн Instagram'ын жогорку деңгээлде, профессионал деңгээлде жасоону үйрөтүп, SMM адистигин аркалап иштесеңиздер болот. Мисалы, мына сулуулук салондору. Менде Instagram азыр интернетим кичине слабый болуп атат. Ушинтип карасаңыздар деле көрдүңүздөрбү? Канчалаган салондор, магазиндер, кафе, ресторандар, сетевой бизнес ээлери, булардын баардыгы ушул жакта. Ушул бизнестерди өнүктүрүү үчүн буларга албетте профессионал деңгээлдеги SMM адисинин кеңеши, жардамы керек. Ошондой экен, өзүңүздү өнүктүрүүнү кааласаңыз, коркпой эле SMM адистигин үйрөнүп, таргетолог кесибин аркалап, таргет менен иштеп, мынтип рекламаларды кетирип иштесеңиздер болот.
ресторан, кафе, окуу курстары, сулуулук салону, магазин, сетевой бизнес ушуларга реклама жасап берип, биз өз киришибизди алабыз. Жана таргет кесибин, таргетолог кесибин, SMM адистигин башка адамдарга үйрөтүп дагы өз киришибизди алабыз. Мунун үчүн бизде атайын Telegram каналында өзүбүздүн атайын курстарыбыз бар. Ал закрытый канал, кошулуп көрүп үйрөнсөңүздөр болот. Өтө сонун кираша, өтө сонун. 5 түрдүү кирашаны үйрөнө аласыздар. 5 түрдүү кирашаны бул кесиптерди үйрөнгөндөн кийин өзүңүздөрдүн алыңыздарга, табитиңиздерге карап алып баштасаңыздар болот. Дагы да суроолоруңуздар болсо комментарий калтырсаңыздар болот. Албетте биздин YouTube каналга катталууну унутпаңыздар. Кийинки ар бир жаңылыктарды биринчилерден болуп көрөсүздөр. Ошол себеп сөзсүз түрдө катталып, комментарий калтырып белгилеп коюңуздар. Кийинки маалыматтарыбыз биринчилерден болуп сиздерге дагы маалым болсун.